28 апрелде өлкөдө жалпы 3 округда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. Бул кандай шайлоо? Канча талапкер болот? Кимдер добуш бере алат? Кандай тартипте өтөт? Түшүндүрүп беребиз. Аты жөнүм Асия Мулукбек кызы. Саламатсызбы? Бош райком Оштон бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келген депутат Айбек Осмоновдун, Кара Суу округунан Искендер Матраимов менен Баткен округунан шайланган Нурлан Ражабалиевдин мандатынан ажыраткан. Жогорудагы аты аталган депутаттар бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы бар деген негизде ыйгарым укуктары токтотулган. Бирок БШК өз арыздары менен мандаты алынганын, ага ылайык ваканттык орундар пайда болгонун айтты. Эми алардын ордуна мөөнөтүнөн мурда 3 депутат шайланат. Ош округу боюнча 18 арыз келип түшкөн. Бүгүнкү күндө 18ден экөө арызын кайтарып алды. 16. Кара Суу округу боюнча 12 кандидат келген, 12-nin азырынча баары тең катышып жатат. Талапкерлердин арасында аял затынан жалгыз бирөө. 18 жашка чыккан бардык жаран шайлоого катыша алат. Эгер сиз шайлоо өтүп жаткан күнү 18ге чыксаңыз, анда сиз шайлоого укуктуусуз. Пенсиядагы жана майыптыгы бар жарандар шайлоого 3 күн калганга чейин участкалык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылсаңыз, шайлоодо 1 күн мурун көчмө урма менен сиздин үйүңүзгө барып, сиздин добушту алышат. Баса, бул жолку шайлоодо өгүт иши 1 ай эмес 20 гана күнгө созулат.